Элдик медиа порталында күнгө алынган жаңылыктардын топтому студияда мен Жылдыз Байысова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жогорку кеңештин төрагасы экс-президенттин депутаттарга карата айтылган ыплас сөздөрүнө жооп берди. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, кыргыз элин каргызга батырган парламент эмес. Чек арачылары өкмөттү отставкага кетиреби? Бүгүн Жогорку кеңештин депутаттары премьер-министрдин отставкага кетишин талап кылып, өкмөткө нааразычылык билдирип чыкты. Бир жолу үн каткан жок өзүнүн пикирин айтып. Же бир жолу ошол жерге барып кабар алган жок. Президент Сооронбай Жээнбеков чыр-чатакты болтурбоо үчүн калк арасында алдын ала жеткиликтүү иш жүргүзбөгөн күч түзүмдөрдүн ишин сынга алды. Нооруз байрамына карата Ошто эрең иш боюнча мелдеш өттү. Анда Кыргызстандын түштүк аймагындагы балбандардын мыктылары аныкталды. Бүгүн Жогорку кеңештин жыйыны адаттагыдан өзгөчөлүк менен башталды. Күн тартибин бекитип жаткан учурда экс-президенттен "Сизден көп сабак алдык, сиз бизди бышырдыңыз" деп коомчулук тарабынан сынга кабылган эл өкүлү Бакыт Төрөбаев ортоңку микрофонго чыгып, Атамбаевдин жума аягында айткандары катуу тигенби же ошол кездеги сындаганын эми эстедиби айтор Жогорку кеңеш жооп бериш керек экенине токтолду. Ал ортодо төрага сөз алып, Атамбаевдин учурунда жакшы иштер да жазалганын баса белгиледи. Бирок ошол эле учурда жакшысынан жаманы көп экенин тизмектеп чыкты. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Бүгүн Жогорку кеңештин жыйыны адаттагыдан өзгөчөлүк менен башталды. Күн тартибин бекитип жаткан учурда экс-президенттен "Сизден көп сабак алганбыз, сиз бизди бышырдыңыз" деп коомчулук тарабынан сынга кабылган эл өкүлү Бакыт Төрөбаев ортоңку микрофонго чыгып, Атамбаевдин жума аягында айткандары катуу тийгенби же ошол кезде сындаганын эми эстедиби айтор Жогорку кеңеш жооп бериш керек экенин, жаңы кодекстерге дагы Атамбаев күнөөлүү деген таризде үн катты. Кече экс-президент Алмаз Атамбаев Жогорку кеңеш жөнүндө сөз сүйлөп, жаңы мыйзамдар, штрафтар жөнүндө айтып кетти. Бизди күнөөлөп кетти. Ошого жооп бербейликпи? Мыйзамдардын демилгечиси ким болчу? 13 миллион алган жумушчу топту ким түзгөн? Ким бул мыйзамдарга ким кол койду? Дегиле 6-чы созу биздин депутаттар Алмаз Атамбаевдин демилгелерин тизмектеп бербейликпи? Ал эми төрага экс-президенттин сөзүнө жообун даярдап келгендиктен жалпы эл өкүлдөрүнүн атынан жооп берүүгө регламент жол берерин билдирип, Атамбаевдин учурунда жакшы иштер да жазалганын баса белгиледи. Бирок ошол эле учурда жакшысынан жаманы көп экенин тизмектеп чыкты. Кылгылыкты кылып коюп, качан гана кемчиликтер ачыкка чыгып баштаганда мыйзам чыгаруучу бийлик бутагына шылтоону токтотууну суранды. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, кыргыз элин каргызга батырган парламент эмес. Чет элден келген гранттарды, кредиттерди өөнөп жеген бул парламент эмес. Бийликти ашыкча пайдаланып, өзүнүн оппоненттерине ар түрдүү кылмыш ишин токуп, куугунтуктаган бул парламент эмес. Ошону менен бирге төрага маданиятка жатпаган сөздөр менен салыштыруу экс-президентке абийир алып келбестигин белгиледи. Ошондой эле эл өкүлдөрүн ар кандай жаман сөздөр менен теңөө бул өзүнүн жана жакындарынын жаман иштен актоо катары баалады. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, сиздин экс-президент катары саясий маданиятка эле эмес, жөнөкөй адамдык сапатка жатпаган жана адатынча ачуу эмоцияга алдырып айтылган сөзүңүздү биз, Жогорку кеңештин депутаттары, коррупцияга шектелип, айып айтылган жакын адамдарыңызды актоого аракеттеп баалайбыз. Бирок мыйзам алдында баары бирдей экенин унутпасаңыз. Айыбы далилденсе, мыйзам чегинде баары өз жазасын алат. Парламентте мындай кызуу талкуу жүрүп жаткан учурда Атамекен партиясынын өкүлдөрү өздөрүнүн кеңсесинин алдындагы темир тор артына төрага айтып өткөн экс-чиновниктердин айрымдарын сүрөттөрүн илип, мыйзамсыз иштери үчүн камалыш керек экенин белгилеп чыгышты. Илингендери боюнча камалсын дегенибиз негизи эле Атамбаев бошко баш болуп, бийликте президент болуп турганда бир топ кылмыш иштерин жасаган. Буну кылмыш иши токтото кетсек, Текебаевдер мыйзамсыз именно буйрутма менен сот, прокурор соттордун колдонуп камалганы, далил болгону аныкталган жана тастыкталган. Анда сырткары Атамбаевдин дагы көп
кылмыш кылган иштери бар. Алар болсо дагы буюрса алдыда алар жоопко тартылат турганбыз. Бирок эмнегедир ушул күнгө чейин Атамбаев жоопко тартылбаганы такыр эле биз үчүн өтө эме болуп атат, суроо болуп атат. Акыркы учурда Жогорку Кеңешке байма-бай айтылып келген сын пикирлер эмнеден улам айтылууда? Мындай суроону эл өкүлдөрү деле өздөрүнө бир нече ирет берсе керек. Ал эми кылган иштерине эл тараза эл сынчы. Бүгүнкү элдик талкуу программасынын катышуусу Республика Ата Журт партиясынын депутаты Бактыбек Райымкулов. Эл тарабынан депутаттар иштебей жатат деген суроого кошула албайм. Эл өкүлдөрүн катуу сынга алган Атамбаевдин бийлигине башынан эле каршы болгонун айтып, акыркы учурда мурунку Атамбаевдин калк колдобойт. Анын кылган иштеринин натыйжасына азыр эл күбө болуп турат деди. Аксыга тиешелүү форумда депутаттарга терс сөздөр айтылганын, ал өзүнүн ыпластыгы деп билерин белгиледи. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Баткен областындагы чек арадагы абал боюнча кеңешме өткөрдү. Жеңиш Аразаковдун айтымында тажик тарап менен Баткен облусунда чек ара маселелерин жөнгө салуу боюнча 5 күндүк сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, анда 2 маселе каралган. Бул 2019 жылдын 13-14 мартында болгон окуяларды талкуулоо, мурда жетишилген макулдашуулар боюнча сүйлөшүүлөрдү улантуу жана бул территорияда инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу. Bir ayıldan bir ayılga jetiş üçün bir neçe жолу Тажик территориясын, bir neçe жолу Кыргыздын территориясына өткөнүбүзгө ошол коюлган чек ара постторун баарына алып, ошол аймактагы биз жарандар, кыргыз жарандары менен тажик жарандары мындай тоскоолдуксуз жүргөн шартты түзүп берели деп ошону алдырдык. Себеби чындыгын айтканда мына Исфара Ворух деп айтылат, жолдун аты. Бирок Исфарадан Ворухка жеткичейин 3 жолу Кыргыз Республикасынын аймагына кирип чыгат. Бул Көктерек, Таштумшук жана Аксай аймагы. Ошол эле кезде мисалы үчүн Аксай айылынын жашоочулары Самаркандке барам десе, албетте Хожалло деген айылы бар, жана башка жерлер бар. Ошол көчөлөр кесип өтө турган жерлери бар. Ошондуктан биз ошол жерде биринчиден ошондой инциденттер болтуруу максатында, экинчиден ошол жериндеги чыңалуунун азайтуу максатында чек ара кызматтарга ошону тапшырманы бердик. Бүгүнкү күндө ошол эки жолубузда каттоо үзгүлтүксүз жүрүп атат. Президент кеңешменин жүрүшүндө чыр чатакты болтурбоо үчүн калк арасында алдын ала жеткиликтүү иш жүргүзбөгөн күч түзүмдөрүнүн ишин сынга алды. Ал чек арачылар өз карамагындагы территорияларды кайтаруу менен эле чектелбестен, жергиликтүү калк жана кошуна мамлекеттин чек арачылары менен дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү жүргүзө билүүгө тийиш экенин өзгөчө белгиледи. Ага улайлы бүгүн Жогорку Кеңеште дагы чек ара чыры талкууланып, анда өкмөттү отставкага кетирүү боюнча кеп козголду. Бир топ депутаттар премьер-министрдин кызматынан кетишин талап кылып, өкмөткө нааразычылык билдирип чыкты. Себеби чек ара маселеси каралып жатканда эч кандай реакция бербей, бул маселе боюнча үн катпаганын жүйө келтирет. Эл өкүлдөрү Мухаммедкалый Абылгазиевди бүгүнкү жыйынга келип түшүндүрмө берсин деген талап койду. Бирок өкмөт башчы Ошто жүргөнүнө байланыштуу келип жооп берген жок. Теманы Кабарчы узулайт. Чек арага бир кадам чечтиңерби? Айрыкча mana биздин Аксайдан 68-жылдан бери сукун күндүгө башыбызда бар. Күндөсү жатсак мынтыкты жаныбызга коюп жатабыз. Тажик-кыргыз чек арасындагы чатактан улам Аксай тамдык жолунун курулуш иштери токтоп, жол жабылып, карапайым тажик-кыргыз жарандары тарабынан ок атышуу да болуп кетти. Жаңжалдан Баткендин эли бир жумадай азап тартышты. Ал арада эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп, өкмөт мүчөлөрү менен Жогорку Кеңештин депутаттары жеринде жүрүштү. Бирок жаалданган эл өкүлдөрү менен өкмөт мүчөлөрүнө талап коюшуп, чек араны тез арада чечүүнү буйрушту. Мен боламды атып кетти, мына турат губернатор бир ооз сураган жок. Жеңиш Розаков экөө охранасы менен кояндой заставанын ичинде жүрөт. Кудайга жалынгандай жалынсам чыкпады. Керекпи бизге ушундай губернатор? Керек эмес. Көрүнүп тургандай Айыл Аксакалы вице-премьер-министр менен губернаторду коркок деп атап, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди тааныбай, командир деп чакырып жатканын көрүүгө болот. Ошол эле учурда соц тармактарда өкмөт башчы эмне үчүн барган жок деген суроолор жаралды. Ар кандай себептер, мисалы үчүн Тажик тараптагы Ал эми бүгүнкү Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында чек ара маселесин талкуулайбыз деп чогулган депутаттар өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин жыйынга катышуусун талап кылышты. Биз түзгөн өкмөт бизди тоотпойт. Мен айткым келет, бул өкмөтүбүз ошондой чулганда окуя болуп атса, ок чыгып атса, чек арабыз бузулуп атса, элдин баары ыйлап көчөдө турса,
бир жолу үн каткан жок өзүнүн пикирин айтып. Же бир жолу ошол жерге барып кабар алган жок. Эми ошол талкуусуна да келбесе, бизге мында өкмөттүн кереги барбы же жокпу? Мен өкмөттүн отставкасын талап кылам. Мен деле кесиптештерге кошулат элем. Себеби бүгүн биз токтомдо конкреттүү түрүндө тапшырма берип атпайбызбы? Ал каражатка байланыштуу. Мисалы үчүн каржы министри айтыш керек, береби акчаны бербейби? Ушу тийиштүү органдар айтыш керек, мүмкүнчүлүк барбы жокпу? Себеби биз берген тапшырмада токтомдо бир топ каражат керек деген маанидеги чечимдер болот да. Анан алдын ала ишке ашпаган токтомду кабыл алсак, бул максатыбызга жетпейбиз да. Ошондуктан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, премьер-министр өзү келсе, бул абдан чоң маселе да. Бирок вице-премьер-министр Жеңиш Разаков премьер-министр иш сапар менен Ошко кеткенин айтты. Эл өкүлдөрү мындай маанилүү иштер болуп жатканда өкмөт башчынын жогорку кеңешке келбегендигин депутаттарды тоготпогондугу деп баалады. Бул жалпы кыргыз коомчулугунун көңүлүн буруп аткан, кабыргабызды кайыштырып аткан 27 жылдан бери чечилбей, бүгүн да чечилбей, күндөн күнүгө күн санап кооптуу акыбалды жаратып аткан ситуация. Ошону талкуулайлы деп мамлекеттик эң жогорку площадкасы ушул жер. Жана бет маңдай отуруп, ийир отуруп, түз кеңеши деген жерге премьердин келбегени абдан туура эмес. Ошондуктан мен колдойм коллегаларды. Премьер өзү келсин. Анда биз эмнеге шайладык премьер кылып? Ар бир маселе боюнча өзүнүн көрүрүшү замдары бар. Анда бардык маселе боюнча эле замдарын жөнөтүп отура берсин анда. Ошондуктан урматтуу депутаттар, биз бул жерден премьердин келгенин талап кылышыбыз керек. Рыскелди Момбеков болсо Жеңиш Разаков баштаган өкмөт мүчөлөрүн Якутск шаарына барып келүүнү сунуштады. Себеби бул жакта кыларга иши жок. Жалаң жалган отчет менен отурасыңар деп катуу сынга алды. Баткендеги чек ара кырдаал турукташып калды. Якутия эмне болуп атат? Бөтөн элде, бөтөн жерде биздин мекендештер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлдөрүн таппай 2 көз 4 болуп отурса, миграция башчысы орун басарын жөнөтүп кое турат. Ал эмнени чечет? Нени чечет? Эмне отуруп бул жерде? Бизде премьер кошулуп ошол жакка барыш керек, Якутскиге. Ошол мэри менен сүйлөш керек. Ошол жакта өкүлдөр менен сүйлөш керек. Кана берде биздин чек ара маселеси бул Тышкы иштер министрлигинин милдеттеринин бирине кирет. Кайда Тышкы иштер министри? Кана башкы прокурор? Канча киши, 7 киши кылмыш иши козголду дейт. Сурайык да. Мынча киши барымтага алдым дейт. Тажик тараптан 2 киши болду дейт. Эмне үчүн ушундай маалыматтар чыгып кетти? Улуттук коопсуздук кызматы келиш керек. Ал эми эл өкүлү Төрөбай Зулупкаров регламент боюнча алдын ала чакырыш керектигин билдирип, премьер-министрге алдын ала чакыруу жөнөтүүлөр боюнча төрөгага тактап берүүнү сунуштады. Аны менен катар кесиптештерин бүгүнкү өкмөт башчынын жыйынга катышпагандыгын саясатташтырбоого чакырды. Ошентип парламент чек ара маселесин 3-апрелде карай турган болду. Бирок парламент талкуулап койгон менен иш бүтүп калбайт. Себеби буга чейин чек ара, кумтөр жана башка маселеде трибунага чыгып кыйкырып сүйлөп, бирок добуш берүүгө келгенде башка жүз болуп чыга келет деп интернет колдонуучулар жазышууда. Жогорку кеңештин депутаттары премьер-министрди сындап жаткан учурда Мухаммед Калый Абылгазиев Оштоо дыйкандар менен жолугушту. Ал Кара Суу районундагы жазгы талаа иштеринин жана ирригациялык каналды тазалоонун жүрүшү менен таанышты. Өкмөт башчы фермерлер менен сүйлөшүп, аларга ата мекендик айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча негизги багыттар тууралуу айтып берди. Ал учурда өрөөн чарбалары үчүн дотацияларды жана жеңилдиктерди берүү каралып жаткандыгын билдирди. Жолугушууда элдер жеңилдетилген насыя берүү шарттарын жакшыртуу тууралуу маселени көтөрүштү. Үрөөн жакшы болмойын, бизде түшүм болбой атпайбы? Каржылоо маселеси боюнча дагы азыр биз талапты коюп атабыз. Миллиард сомго чейин быйыл бөлдүк. Жанагы айыл чарбасын каржылоо боюнча өзүбүздө проекти бар, долбоор бар, ошол айыл банк аркылуу жүрөт. Пайызын ылдыйлатыш үчүн акча каражатын карадык, ошон үчүн 6%га чейин берилип аткан ошол болду. Ошол кандай жетип атат, жетпей атабы, муну дагы талдашыбыз керек. Баасы кандай болуп атат, жер семирткичтердин, муну да талдасак деп атабыз. Өкмөт башчы жазгы талаа иштерин тийиштүү деңгээлде аткарууга шарт түзүү үчүн республика боюнча стратегиялык ирригациялык каналдарда бардык тазалоо иштерин сапаттуу жана өз убагында камсыздоону тапшырды. Нооруз майрамынын алдында бүгүн Борбордуу кала тоянтында улуттук баш кийимдердин сүрөт көргөзмөсү ачылды. Жалпысынан Табылдык Кадырбеков тарткан 50 сүрөт коюлуп, анда кыргыздын ак калпак, тебете жана элечектин түрлөрү чагылдырылган. Сүрөттөрдүн алдына алардын тарыхы, кийүү каадасы тууралуу кызыктуу маалыматтар жазылган. Уюштуруучулардын айтымында улуттук салттуулукту жайылтууга арналган бул иш-чарага 1 жыл даярданышкан.
мисалы бул элечек Талас облусуна тиешелүү Сары уруусуна таандык. Бул элечектин өзгөчөлүгү бул жакта Стамбул кездемеси колдонулган. Стамбул кездемеси Стамбулдан келген үчүн ушундай аталып калган болушу керек деген божомолдор бар да. Анын өзгөчөлүгү эң мындай жеңил, жука жана орогондо абдан ыңгайлуу да. Кыргыздарда канча уруу болсо ошончо түрлүү элечек болгон деп айтылат да. Бул жакта аймактык ошо уруулук өзгөчөлүктөр, айырмачылыктар менен көрсөтүлөт. Мен оюм боюнча Ноорузга мынтип илинип, салттык кийимдерди кийип чыккан эң туура эле болуп атат да. Анткени көп жаштарыбыз билгиси келет. Мен неберемден деле сурасаңыз, азыр көп нерсени азыр көрүп алып, кызыгып атат да. Мен дагы көп нерсени билгим келет депчи, мына калпакты жакшы көрүп өзү кийип алды азырчы. Ошол. Мен оюм боюнча бул илгерки ар бир оюлар турбайбы? Ошолордун бардыгы значение иметет. Ар бир региондук өзүнчө го башкача экен. Мен деле биринчи жолу айырмалай албайм да. Айырмасын көрүп атабыз да салыштырып. Аксыныкы башкача экен, Көлдүкү башкача экен, Андижанда башкача экен. Айырмасы бар экен бири-биринен. В разных регионах разные виды элечеков. Это очень интересно, потому что мы, горожане, привыкли к традиционному виду такой вот, классический. Оказывается, столько разновидностей, у каждого региона свой фасон. Интересно. Азыр шаар тургундары айтып өткөндөй, бул жакта Кыргызстандын бардык облустарына жана урууларына тиешелүү болгон салттуу баш кийимдердин көргөзмөсү коюлган. Алсак бул сүрөттөгү элечек Ош облусуна тиешелүү деп турат. Бул жолу менен Найман уруусуна таандык деп белгилеп кетсек, бул Борбордук Ала Тоо аянтында жайгашкан сүрөт көргөзмө такталары атайын тематикалуу болуп сүрөттөр илинип турат. Мынакей азыр Нооруздун алдында ошол салттуу кийимдердин сүрөттөрү коюлган. Бардык каалоочу жарандар келип ушул Кыргызстандын кайсы аймагында кандай элечектер, кандай такыялар колдонулганын көрүп кетсеңиздер болот. Эртеңки Нооруз майрамына карата Ош облустук Каты майданында эреңиш боюнча мелдеш өттү. Кыргыз эли байыртадан бери ойноп келген бул оюн азыркы учурда актуалдуулугун жоготпой өнүгүү жолунда. Бул жолку эреңишке Кыргызстандын түштүк аймагындагы балбандар топтолуп, мыктылар аныкталды. Эреңиш эки балбандын ат үстүндөгү алышуусу, балбандар белгиленген убагытта кармашып бири-бирин аттан эңип алуусу керек. Дал ушул ыкманы колдонуу менен бүгүнкү Нооруз майрамына карата эреңиш кармашуусунда 80 кг чен менен атаандашын аттан оодарып түшкөн Асылбек Эремкулов көрүүчүлөрдүн колдоосуна ээ болду. Ал 3 балбанды катарынан жеңип, 3-чү орунду камсыздады. Мен өзүм ушу жаш кезден бери ат менен чоңойгон балам. Ушу жаш кезден бери эреңиш ойнап, улак ойноп келебиз. Ушу 2016-дан бери ойноп келатабыз ушу Ош шаарына атынан. Ошондой эле көчмөндөр оюнун ойноп келатабыз. Ушу эрежелери атка жакшы отуруп, күчтүү кармаш керек. Спортчулар оюн талаасында мыктылыгын көргөзүүгө болгон аракетин жумшады. Эреңиште биринчи кезекте балбан күчтүү болуп, минген аты эңишке жөндөмдүү болсо, жеңиш ал тарапта. Эң негизгиси кармашта күчтүү эле эмес, акылды иштетүү да маанилүү. Бул жолку оюнда атаандаштарынан айырмаланган 25 жаштагы Бекбосун Абдрасулов техникалык ыкмаларды колдонуу аркылуу биринчи орунду камсыздады. Ал майданга 90 кг салмактагылар арасында чыккан. Кармаш өтө күчтүү болду. Мага чыккан кармаш чыккан балдар да өтө күчтүү балдар экен. Жалалаттан келдим мен, Окен районунан.
Құда қаласа, şu Аллах нәсіп қылған екен şu жеңішті. Şu мекенімізге құда қаласа жеңіш менен жақсы қайтып кетті дауыз. Атты көп мініп анан. Бала өзі дағы атқа жақсы отырып, кішіне ошо икем болуш керек та. Атқач. Ақыл керек. Анан кішіне тренировка керек. Күш керек. Ош облустук ат майданында уюштурулган улуттук ат оюндары Нооруз майрамына карата өткөрүлдү. Ош облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы уюштурулган иш-чарага жалпы 1 миллион 300 миң сом каралган. Анын ичинен ат оюндарына 250 миң сом жана бир автоунаа коюлса, балбандардын эреңиш мелдешине 50 миң сом каралган. Эреңиш боюнча мелдештер өтүп жатат. Бүгүн Куда кааласа бул мелдештерди жыйынтыктайбыз. Эртең ошо финалдардын ортосунда гүлүктөрдүн жарыштары болот. Бул чоң аттардын жарышы 22 километрге, ошондой эле кунандардын жарышы болот. Азыр командалар келип каттоодон өтүп атат. Бишкек, Жалал Абад, Баткен, Ош облусунун гүлүктөрү келди. Эреңиш ат үстүндөгү салгылашууда куралынан кандайдыр бир себеп менен ажырап калган жоокерлердин кармашуусуна шартталган. Майдан таласында бул алышуу өтө зарыл болгондуктан бара-бара каршылаштардын алышуусу спорт оюндарынын катарына кирип, бүгүнкү күнгө чейин ойнолуп келет. Кичинекей кезимен атын чоңойгон баламын айылда. Ушу эреңишке кызыгып, былтыры Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгында биринчи месттен алып, ушу эреңиштен мастерди алгам. Ушу Кыргызстандагы бөлөк мамлекеттерде желең көтөрүп, жакшы ийгиликтерди жаратсам дейм дагы. Алда ошондой максаттарым бар. 9 классынан баштап эңишип жүргөм. 9 классынан баштап эңишип мына ушу 22-ге чыктым, 22 жашка чейин эңиштим. Куда кааласа бүгүн бирди алдык, ушу 100 килограммга чейин весте. Нооруз майрамынын алкагында Ош облустук ат майданында улуттук ат оюндарынын көк бөрү, ат жабыш, эреңиш боюнча мелдештерди өткөрүү пландалган. Бүгүн мырзалар арасында эреңиш мелдешинин финалдык бөлүгү жыйынтыкталып, сыйлык тапшыруу аземи уюштурулду. Ал эми эртең 21 мартта улуттук ат оюндар эртең мененки саат 11-де башталары пландалууда. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Талас жергеси таланттарга бай. Талас шаарынын тургуну Татьяна 7 жылдан бери орус тилинде манас айтып, кыргыз жери тууралуу ырларды жазып, өлкө маданиятына өзүнүн салымын кошуп келет. Бул жылдар аралыгында орус улутундагы акын айым ыр жыйнактарын китеп бетине чыгарып, күйөрмандарын топтой алган. Өзүн таластык мындебелечек оронуп, кыргыздын улуттук кийимин кийип сыймыктанган Татьяна туурасында кабарчыбыздын алдыдагы материалында. Ак элечек оронуп, кыргыз айымдарынын улуттук кийимин кийүү Татьяна айымга абдан жагат. Ал бир топ жылдан бери кыргыз элинин каада салттарына аралашып, кыргыз маданияты менен жакындан таанышкан. Татьяна айымдын айтымында ал түш көрүп, аян алып, андан соң ыр жазып калган. Андыктан ал 7 жылдан бери адабий чыгармачылык чөйрөгө жакын болуп, кыргыз эл жери туурасында салмактуу ырларды курап келет. Өзгөчө Татьяна айымды алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы шыктандырат. Чингис для Кыргызстана золотая книга. Мне задают вопрос не раз. Ну в чем же так велик Талас? Ответ простой. Чингис Манас. Ответ простой. Чингис Манас. Татьяна айым өзү Талас шаарына төрөлүп өскөн. Андан бери бир топ жыл убакыт өтсө дагы Таластан кетпей, туулган жерине болгон мекенчил сезиминен кол үзбөй келет. Анын айтымында ага Манасордо, Шекер жана башка Талас өрөөнүнүн тарыхый аймактары жагат. Бош учурунда барып, тарыхый жерлер менен таанышып, илхому келгенде ыр жаза коет. Я люблю Талас, я его обожаю. Мен Таласты жакшы көрөм. Таластын кооз жерлери, Манас Семети, Жакып жана Кыркчоро тууралуу ырларды көп жазам. Өзүм тарыхый жайларга жана инсандарга жакынмын. Менин бул чыгармачылыгыма курбуларым таң калышат. Эч кимиси каршы эмес. Тескерисинче колдоп, сенин келечегиң бар, сага бир гана түрткү керек, колдоо керек деп айтышат. Билбейм, балким анын баарын убакыт көрсөтөр. Чын айтайын, улуттук кийим мага абдан жагат. Мынакей, азыр кийип турам. Абдан жеңил жана жарашыктуу. Өзүмдү азыр ушундай сонун сезип турам. Я чувствую себя комфорт. Ыр жазуудан тышкары Татьяна айымдын манасчылык өнөрү дагы бар. Андыктан айым былтыркы жылы өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышып, ал жерден орус тилинде манас айткан. Ал эми бүгүнкү күндө акын өзүнүн чөнтөгүнөн каржылап, ырларын китеп бетине чыгаруу менен алек. Учурда акындын жарыкка чыга элек ырлары дагы көп.
Я родилась в Таласе и знаю о нем все. О славном герое Манасе, о храбрых его Чоро. Но главное сердце Таласа зовется Манас-Ордо. Это моя инициатива, никто мне не помогает. Бул мен өзүмдүн демилгем, өз чөнтөгүмдөн каржылап, китептеримди Бишкек шаарынан чыгартам. Окурмандарым көп. Кээде атайын суранып чалышат. Качан китебиңиз чыгат деп. Алар китептеримден Манас, Чыйырды, Жакып жана башка эпостун каармандарын окуп таанышышат. Азырынча эч кимден эч кандай колдоо көрө элекмин. Өзүм гана үй бүлөм менен чама чаркыма жараша каржылап келем. Но никто не помогает мне. Ал эми эртең 21 март улустун улуу күнү болгон Нооруз майрамы. Кыргыздардын бул саамалыгы менен Татьяна айымдагы тааныш. Андыктан акын айым жалпы Талас элине кайрылып, жаз майрамы менен куттуктап, калуу тилектерин билдирди. Когда зайдешь в юрту или в дом кыргызский заходишь сразу, ой, заходите, на ности, и заходишь, а на Нороз мы будем вот этот сумалек, кашу вот эту. Желаю всем добра, талашчанам. Чын денсаулык болсун, зор ийгилик болсун, канча бут келсин, ошончо кут келсин, асман ачык болсун, талай болсун. Главное, тепла, добра в доме, чтобы жили в Кыргызстане дружно. Но я считаю, что в Таласе все живут дружно. Бүгүнкү күндө орус тилинде манас айтып, ыр жазып, ак элечек оронгон Татьяна айымдын талантына таң бергендер көп. Анткени мындай таланты бар. Манас айткан орус улутундагы айым өлкө аймагында жалгыз деп саналат. Андыктан өлкөбүздүн маданиятына өз салымын кошуп келаткан орус улутунун өкүлү, өзүн кыргызмын деп жар салган Татьяна айымдын мындан аркы чыгармачылыгына назар салып турмакчыбыз. Нурсултан Курманбеков, Сүймөнкул Айтматов, Талас шаары. Элдик медианын шаршемби күнгө карата даярдалган жаңылыктары соңуна чыкты. Бизден берүүбүздү Элдик медиа сайты жана Facebook, YouTube каналдарыбыздан көрө аласыздар. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.